Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгынын студиясында жүз көрүшүп жатканыма, амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биздин студиябызга абдан маанилүү конок чакырылган. Кудай буйрса биз мынакей салттуу ислам түшүнүгү темасы боюнча бир канча буга чейин эфир жасадык. Бүгүн дагы ошонун дагы бир бөлүгүн улантабыз. Ал үчүн студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, белгилүү дин аалымы, жаш аалым десек болот, Эмилбек ажы Анартеген мырза келип атат. Кош келипсиз. Кош келдик. Алар разы болсун. Биздин мынакей студияга келип, бир нече күндөн бери абдан сонун бир салттуу ислам түшүнүгү боюнча бир көрүүчүлөрүбүзгө да бир абдан мыкты эфир даярдалып атат. Негизинен мен ойлойм, баягы бул эфирден пайдаланып көптөгөн биздин мекендештерибиз мындай салттуу ислам ушул турбайбы, салттуу ислам негизги түшүнүктөрү булар экен, мен муну үйрөндүм деп абдан бир пайдалуу болду деп ойлойм. Бүгүн да ошону улантсак, мен бүгүн атайын сизге жөнөкөй эмес суроолорду даярдап келдим. Негизинен коомчулукта багы көптөгөн суроолор болуп калат. Ал ичинде мындай эң олуттуу суроолордун бири десек болот. Бул дагычы көбүн учурда мен өзүмдүн балдарым деле багы бир чайга жолугушуп калганда дос тамыр же болбосо ата эне деле сурап калат, негизичи Алла Таала кайда депчи. Алла Таала бар экенин билишет. Бирок багы кайда деп суроо болуп калат да. Негизги бүгүнкү темабызды ушундан баштасак, ушу суроо менен баштасак. Анда эмесе сөз сизде. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biz Müslümanlar muvahhidlerbiz. Muvahhid degen жалгыз гана Алла Таалага ишенип, Алла Таалага иман келтирип, Алла Таалага сыйынгандарбыз. Биз үчүн экилик, үчтүк деген нерсе жок. Мисалы башка диндерде дуализм деп коет, аны экилик болот, жаман кудай, жакшы кудай бар мисалы. Кээбиркилерде сүласия деп коет, үчтүк болот. Мисалы кудай, анын баласы жана руху деген сыяктуучу. Жок, мусулмандар андай эмес. Мусулмандарда негизги акыйкат ушундай: жалгыз Алла Таала, жалгыз гана. Жалгыздык деген сөздү биз арабча таухид деп коебуз. Ошондо мувахид деген жалгыздагандар, Алла Тааланы жалгыздоочулар. Демек, жалгыздоо деп эмнени айтабыз? Жалгыздоо деп Кудайды бир деш. Бир дегенде жалгыз деген маанидеби, бир деген маанидеби дегенде жок. Жада калса санга жатпаган бирлик. Мисалы, ар бир нерсени санап болот да. Күндү санасак болот, азыр биз билгенден бирөө эле мисалычы. Адамдарды санаса болот. Кээде ушундай бир деген сөздүн ушундай мааниси бар экен, Алла Таалага колдонулганда ушул бирлик деген сөз. Бул башкасы жок деген мааниде, жана санайын десең санга жатпаган, эсептелбей турган бирлик болот. Демек, биз мусулмандар жалгыз гана, бир гана Кудайга ишенебиз. Ошондо жалгыздоо, Алла Тааланы бир деп, бирөө деп билүү, жада калса санап болбой турган нерсе деп билүү эмне десе, бул адамдын Кудай жөнүндө кыялына келген элестердин баарынан, түшүндүм деп ойлогон түшүнүктөрдүн баарынан Алла затын аруулоо, андай эмес деш, андан таза кылуу ушул таухид болуп атат. Жалгыздоо болуп атат. Демек, Алла Тааланы таухиддешибиз керек экен, жалгыздашыбыз керек экен. Ушул маселеде эми, мисалы, кээбиркилер айтат: сен Кудайга иман келтирсең, Кудайга ишенсең, Кудайга сыйынсаң, бирок Кудайың кайсы жерде экенин билбесең, анда кантип сыйынып атасың дейт да. Биз кайра айтабыз: жок тууганым, биз Алла Тааланы жалгыздайбыз. Сен менен мага окшош эмес дейбиз. Мисалы, могул китептин Салттуу ислам түшүнүгүнүн 13 бетинде экинчи маселеде мындай делет: Алла Тааланын эч бир макулукка окшоштурбоо. Алла Тааланы эч бир макулукатка окшоштурбашыбыз керек экен. Макулук деген эмне? Макулук деген жаратылган нерсе. Жаратылган нерсенин баарын биз аалам деп коебуз. Аалам деген Алла Тааладан башка бардык нерсе аалам. Аалам деген сөз аламат деген сөздөн чыгат дагы. Бүт бардык Алла Тааладан башка нерсенин баары жок болгон, кийин пайда болгон, Алла Таала жараткан, жана ал жараткандын бар экендигине аламат, далил болгондугу үчүн аалам деп аталат. Демек, макулукаттардын баары, ааламдардын баары бул Алла Тааланын гана жаратуусу,
бирок Алла Таала аларга окшошпош керек экен. Окшошуп тургандарды биз мушаббиха деп коебуз, мужассима деп коебуз, дениге окшотуп тургандарды же Алла Тааланын кандайдыр бир макулукатка окшотуп тургандарды. Ошондуктан мисалы бул жерде айтылат: жүз, кол, көз, манжалар, балтыр, асмандан жерге түшүү, отуруу, чуркоо деген сыяктуу Кур'ан-ы Каримде сөздөр бар да, хадистерде ушундай сөздөр келет. Чуркоо өңдү Кудай Таалага карата Кур'ан жана хадистерде айтылган сөздөрдүн түз маанилери Кудай затына ылайык келбегендиктен аларды өтмө мааниде түшүнүү Алла Тааланы макулукаттарга окшоштуруудан аруулоо болуп эсептелет. Ушул окшоштуруудан аруулоо бул таухид болуп эсептелип атат. Биз өткөнкү эфирлерде айтканбыз. Демек, Алла Тааланы бир нерсеге окшоткон аяттар бар. Анткени биз аятты экиге бөлгөнбүз. Түшүнүктүү аяттар, мухкам, түшүнүксүз аяттар, муташабих. Сырткы мааниси Алла Таалага кандайдыр бир дене мүчө таңууласа, бар десе, ал түшүнүксүз аят болуп калды. Биз аны түшүнө албайбыз. Анткени бир аятта жалгыздоо деп турат, экинчи аятта окшоштуруп атат. Ошол аяттарды кандай түшүнүшүбүз керек десе, демек, буну өтмө мааниде түшүнүшүбүз керек экен. Ошондо Алла Таала күрөн тамырдан жакын, же Алла Таала аршка истива кылды деген сөздөрдү өтмө мааниде алып, мисалы, бул нерсени жалгыз гана мисалы Ахли Сунна вал Жамаатта Ашари мен Матуридилер гана айткан жок. Буну ошол эле мисалы Хасан аль-Басри, Имам Табари өзүнүн тафсирлеринде, Ибн Аббас көптөгөн жерлерде мисалы Ар-Рахману алал арш истава же вастава сумма става иля сама деген аяттар келгенде, Алла Таала такка отурду же асманга көтөрүлүү деген аяттарды алар Алла Таала кийин ошолорду жаратты деп түшүндүргөн. Мисалы имам Мухаммад ибн Абдулла ибн Аббас же Алла Таала такка отурду деген аятты түшүндүргөндө чыкты деп айтат. Ошон үчүн кээ биркилер ушул аяттарды бизге далил кылып алып келип, мындай бетибизге такап, Алла Таала аршка такка отурду деп жатат, же такка көтөрүлүү деп жатат. Силер эмнеге Алла Таала асманда дебейсиңер деп атат. Биз ошол эле аятка башка аятты айтып атабыз. Бул муташабих аят, түшүнүксүз аят. Биз түшүнүктүү болгон Алла Тааланы аруулаган лайса камислихи шейун ва хуа самиул басир. Алла Таалага окшогон эч нерсе жок. Ал угуучу, көрүүчү деген аятты айтып туруп, мына бул түшүнүксүз аят, түшүнүктүү аят болуп атат. Демек, түшүнүксүз аятты түшүнүүдө сөзсүз түшүнүктүү аятты карманышыбыз керек дагы, бунун маанисин Алла Таалага ылайыктуу беришибиз керек. Деп туруп, Алла Таала асманда отурат же асманга көтөрүлүү деген аятты биз дайыма эмне дейбиз? Биз Алла Таала чыкты деген маанини беребиз. Ошондуктан сиздин сурооңузга Алла Таала кайсы жерде деп мисалы кичинекей бала сурай турган болсо, Кудай сенин жүрөгүңдө деп айтууга болбойт. Анткени жүрөк дагы макулук. Кудай асманда деп айтканга дагы болбойт. Анткени асман түшүнүк, өзү өйдө деген түшүнүк. Биз үчүн асман болгон нерсе жердин аркы бетиндегилер үчүн жер болуп калат, жердин асты болуп калат, мисалы, тоголок болгондуктан. Ошондой эле сыяктуу асман болгондон кийин, бир тарап болгондон кийин сөзсүз анын башкадан тарабы болуш керек. Же бир тарапты алып караганда деле Кудай чектелген болуп калыш керек болот. Бир бош мейкиндиктен орун алган болуп калыш керек болот. Анткени бар нерсе зат болсо өзүнүн алты тарабы болот дагы бош мейкиндиктен орун алат. Ошондуктан биз Алла Таала каякта десе, эң биринчи хашавиттер Алла Таала асманда деп айтышкан. Хашави сектасы. Анан ал эми биздин алымдар эмне дейт? Алла Таала орунга муктаж эмес дейбиз. Алла Таала эч бир нерсеге окшобойт. Алла Тааланын барлыгы орунсуз дейбиз. Орду жок, биля макан деп коебуз. Анан бирөө айтышы мүмкүн, муктаж болбой эле отуруп алсачы дейт мисалы. Анткени Алла Таала бар болгондо асман жок болчу да. Алла Таала асманды жаратты. Жараткандан кийин отурган дейт кээ биркилерчи, туугандар. Биз айтабыз, эгер жараткандан кийин отурган десе, баары бир чектелип калып атат. Анткени бир жерден экинчи жерге жылыш үчүн өзүнүн башталыш аягы болуш керек. Эми муктажсыз отурса деле баары бир анда өзгөрүү болуп атат. Ал эми Кудай өзгөрүшү мүмкүн эмес. Өзгөрүлгөн нерсе бул алсыз нерсе, макулук нерсе деп айтабыз. Ошондо жалпысынан Кудай кайсы жакта деген суроого Алла Таала орунсуз. Кудай орунга муктаж эмес, орунсуз эле бар деп жооп беребиз. Жалпысынан ушундай. Негизинен жанагы биз коомчулукка түшүргөндө негизги ушул түшүнүктү жалпысынан бир кенен айтып бергенибиз жакшы экен да. Мынакей азыр мен өзүмдө дагы көп суроо бар болчу. Негизинен мага
кайсыл жерде кандай деген суроолор уже менде чекет коюлуп калды да. Анан жанагы кээде ушундай бир суроолор болуп калат. Алла Тааланын колу деген нерселер болуп калат. Алла Таала мисалы отурду деген төмөн жогоруда айтып кеттиңиз. Ошолорду негизинен мындай коомчулукка кандай кандай бир жеткиликтүү нерсени деңгээлде айтсак болот. Эмне деп түшүнсөк болот ошол жеринчи. Мисалы буга чейин дагы эфирлерде айттык эле жанагындай баардыгыбыз Алла Тааланын колунда деп бирөө жакындар өтүп кеткен ушуну көңүл айтып атпайбызбы? Негизи ошол нерсе туурабы, туура эмеспи? Ооба. Тилдерде өтмө мааниде колдонулгандыгы үчүн буну өтмө мааниде колдонсо туура эле. Туура эле. Анткени кээ бирки туугандарыбыздын ою боюнча Куранда өтмө маани жок. Баары түз мааниде деп айтышат. Хакыйкат деп айтышат. Жок андай эмес. Куран Керимде дагы өтмө маанилер өтө көп. Биз ошону түшүнүүдө Кудайдын затына ылайыктуу түшүнүшүбүз керек дагы өтмө маани деп Алла Тааланын колуна тапшырдык дей турган болсо, болду Алла Тааланын мүлкүнө өттү, кайра кожоюнуна кайтты деген маанини эле түшүнөбүз. Мындай колдонуу нерсе болот албетте. Ушул сөздү айтып койсо эле адамды адаштың, Кудайга кол берип койдуң, ал сен динден чыктың деп айткан такыр болбойт. Же мисалы баланы молдого тапшырып жатып, баланы сага тапшырдым, эти меники, сөөгү меники, эти сеники, сени Кудайга тапшырдым дегенде, түз эле Кудайга эмнеге тапшырбайт деген дагы туура эмес. Бул сөздөрдүн баары өтмө мааниде. Туура эле түшүнгөнүбүз. Мындай өтмө мааниде биздеги пайда болгон түшүнүк Алла Тааланы аруулоо болот дагы туура эле түшүнөт мусулмандар. Анан мисалы ошо социалдык тармактарда дагы көп учурда баягы комментарийлерди караганда жанагындай пикирлер болуп коет. Жана таухид 3-кө бөлүнөт, бул мындай деп ушундай болуп калат. Негизинен ушул таухидти биз аруулоо деп түшүнүп атпайбызбы? Аны 3-кө бөлүүнүн кандай түшүнөбүз? Ушул ойго бир чекит коюу үчүн сиздердин пикирди уккум келип атат да. Мен таухид деген сөздүн аныктамасын айтып кеттим. Ооба. Дагы бир сыйра кайталайм. Таухид деген бул Кудай затын кемчиликтерден аруулоо. Жалгыз өзү, Кудай өзү гана ошондой. Биз ошого гана сыйынабыз деген маани. Кыялга келген элестердин баарынан Кудай затын аруулоо таухид болду, жалгыздоо. Ошондой эле адам бир гана Кудайды Кудай тутуп, ага гана сыйынат. Ал кишинин таухиди ушул. Ошол кезде ушундай деп мисалы Ахли сунна вал жамаат, Матуридия, Ашари аалымдарынын эч бириси таухидти 3-кө бөлгөн эмес. Таухид эң биринчи 3-кө бөлүү бул хижри жыл санагы менен 7-кылымда пайда болгон. Алар мындай атайын Куран же хадисти далил кылбайт. Биз Курандын аяттарын окуп көрсөк, хадистерге мындай көз чаптырып көрсөк, истикра менен статистиканы карасак, бул экөөнүн мааниси эки башка экен деген тыянакка келишкен. Ошон үчүн алар 3-кө бөлөт. Эми 7-кылымда башталды, кийин 10-кылымда, 11-кылымда бул аябай күчүнө кирди дагы, анан азыркы күнү ушундай бир тайпа бар, агым бар, алар таухидти 3-кө бөлүшөт. Бирок тилекке каршы биздин аалымдарыбыздын көрүнүктүү бир экөө дагы, мисалы эскилерден болсо, Мулла Али Кары деген бар, Али Кары деп коебуз аны. Ал ушундан мындан бир 4 кылым мурун жашаган киши. Ошол киши дагы китебинде имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин китебин ачыктап жатып, шархтап жатып, бир жерде ушу таухид жөнүндө айтып кетет, 3-кө бөлүнүшү жөнүндө. Бирок ал бул жерде айтканда, Фикхул Акбардын шархында, ал бөлүү максатында эмес, ошол үйрөтүү максатында айткан болот. Негизи аныга ыйман келтирген эмес болот. Бирок андай болгон күндө дагы же бүгүнкү күнү мисалы бир тууган элибиз ошо өзбек элинен чыккан Мухаммад Содик, Мухаммад Юсуф деген улуу устаз дамылаларыбыз бар, өтүп кеткен. Алла өз райынан алсын. Ошол кишинин дагы бир китебинде таухид 3-кө бөлүнөт деп айтылган жери бар экен. Ушул кишилердин айтканы бул таухидти 3-кө бөлөт деп этикад келтиргени, ишенгени маанинде эмес, үйрөтүү маанинде айткан. Анан дагы акыйда маселесинде Али Кары дагы, анан Мухаммад Содик, Мухаммад Юсуф дамыла дагы башка бир аалымдарга салыштырып келгенде булардын сөзү акыйда маселесинде алынбайт. Анткени ар бир илимдин өзүнүн арстаны болот, өзүнүн жанагы тахассус деп коет, чебери, дасыккан аалымы болот. Ошондуктан имам Матуриди, имам Ашари, андан кийинкилер, мисалы имам Абул Баракат Насафилердин баары эле эч кимеси таухидти 3-кө бөлгөн эмес. Бул биринчи маселе болду. Эми экинчи, буларга болгон
жоопту мындай деп айтсак болот. Мисалы, таухидти үчкө бөлүү бул эң негизги маселе болуп атат. Бул жерде окуй турган болсок, таухидти улухият, рубубият, асма ва сифат деп үчкө бөлбө. Мындан айтып кетейин, көрөрмандар, көрүп жаткан адамдар түшүнбөй калбасын. Улухият дегенде кудайлык жактан жалгыздоо. Рубубият дегенде жараткан жагынан, жаратуучу катары жалгыздоо. Асма ва сифат өзүнүн гана аты, ысым сыпаттары бар. Бул жерде үчкө бөлүп атат. Бирок кээ бир алымдар экиге бөлөт, үчкө бөлөт, айтор ушундай. Эми Ахлу сунна вал жамаа акида алымдары таухидти үчкө бөлгөн эмес деп жатабыз. Анткени Куранда жана хадистерде келген илах жана роб сөздөрүнүн маанилери бир. Таухидти үчкө бөлүү бул илах деген Кудай, раб деген эге деген сөз. Араб тилинде бирок жараткан деген мааниде. Демек, ооба, экөөнүн мааниси Куранда бир экен. Анткени дагы бир буга далил, мисалы, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Алам тара илаллази хаджа Ибрахиму фи раббихи." Сен Ибрахим алейхиссалам өзүнүн Раббисине далил кылган дарды карабайсыңбы дейт. Мисалы, Ибрахим алейхиссалам жараткан бар экендигине далил кылып, мушриктер менен талашышат. Ошондо бул Ибрахим алейхиссалам Кудай сыйынган затын Раб деп атап жатат. Демек, Раб менен илах, Кудай менен эге жараткан деген сөздүн мааниси бир эле. Ошондой эле, мисалы, таухидти үчкө бөлүүдө, бул жакты бүтүрүп койбанан айтат экен. Ооба. Таухидти үчкө бөлүү мусулмандарды капырга чыгарууга, алардын жанын, малын адал кылууга жол ачат. Ушул эң коркунучтуусу. Диндеги эң негизги нерсе болуп атса, мусулман келимесин келтирип айтып атса, ашаду ан ла илаха иллаллах, ашаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп жатса, бирок ошол эле кезде ал кишини капырлыкка чыгаруу ушул таухидти үчкө бөлүүнүн кесепетинен болгон. Ушул бөлүүдөн улам өлкөлөр жоголуп баратат азыр. Сирия маселесин мисалы эске алсак, бул жактан да Кыргызстандан кеткендер болгон ал жакка. Булар эмнеге барган? Булар ушул жашап жаткан мындай бейпил болгон, берекелүү болгон өлкөсүн капырга чыгарып, бул жакта жашап жаткан кыргыздарды, негизи эле мусулмандарды капырга чыгарып, мусулмандар менен жашаймын, ислам мамлекетин түзөм деп кеткендер болгон. Ошолордун ишеними таухид үчкө бөлүү. Ошондой эле Осмончулардын учурунда, Осмон халифатынын учурунда Осмончуларга каршы чыккан тайпалардагы аларды капырлыкка чыгарып, андан кийин каршы чыгышкан. Андай болбосо, мусулмандын канын төкпөйт. Мусулман бир тууганым деп билет башка бир мусулманды. Бирок булар эмне дешкен? Булар мисалы сыйынууга келгенде пайгамбарга сыйынып кетишти дейт мисалы. Же олияларга сыйынып кетти дейт. Ошодон улам кабырларга зыярат кылат дейт. Бул тема жөнүндө дагы кенен токтолот иншалла кийинки эфирлерде. Ошондон улам булар капыр болду, пайгамбарды Кудай ордуна коюп алды деп туруп, анан жанагындай мусулмандарды ыдыратып согуш ачышкан. Ошондой эле сыяктуу бирөө мисалы тумар тагынып алса, тумарды арабча ат-тамима деп коет, тамима. Мен мисалы кичинекейимде эне мага атайын молдого барып тумар жасатып берген. Ошону тагынып чоңойгом мектепке баргачак. Биздин көп эле мисалы бир туугандарыбыз эми жок дегенде 2000-жылдан арылар. Алар ушул нерселерди көргөн. Тумар тагынып жүрүшкөн. Бирок ушул ортодо мисалы башка агымдар Кыргызстанга келип, тумар тагынгандарды мушриктер дей башташты. Алар айтышат, мисалы сен тумар тагынып алдың. Тумарың бул сени сактайт деген ойдо тагынып жатасың. Демек сен ширк кылып жатасың дешет. Берге тумар тагынган адам келиме айтат, пайгамбарга ишенет. Ошол менен учурда алар айтат, таухид үчкө бөлүнөт дешет. Ооба, сен жараткан жалгыз экендигине ишенип жатасың. Таухид рубубия бар сенде. Бирок таухид улухияга келгенде, Кудайга сыйынууга келгенде сен тумарга сыйынып атасың дейт. Мисалга айтсак да, экинчисине бөлүп туруп анан аны капылыкка чыгарып жатат. Анан булардын далили дагы бар. Кандай далил десе, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен аллакат тамимата факад ашрака." Ким эгер мойнуна тумар илип алса, ал ширк кылды деген хадис бар. Мен азыр тумар деп которуп койдум, тамима деген сөз жөнүндө болуп жатат. Демек, ушул хадисти карманып туруп алар
сен мушрик болдуң, кайра динге кайт дейт. Эгер кайтпаса, ал кишинин каны дагын, малы дагын, бала чакасы аялдан адал алар үчүн арам эмес. Кол тийбестигин жоготот, мусулман эмес, демек алардын жана мал мүлкүн алып койсо боло берет дейт мисалы. Эгер Кудай сактасын, өлтүргөнгө чейин жол ачылып калат экен да. Ооба, анткени ал динди бурмалаган мушрик менен согушуп атат. Ал киши үчүн, таухидти үчкө бөлгөн адам үчүн бул жерде ал жанагы диний согуш болот дагы, ушудан сооп табам деген ниетте болот ал. Ушул нерседен сооп табам жана ушул нерсе үчүн мен мисалы бейишке түшөм деген ниетте болот. Ушул жерден бир кыстырма суроо сен берип кетейинчи. Жанагы анда мусулмандын багыл бир тамчы каны арам деген нерсе түшүнүк каякта калат анда? Ооба, алар биринчи кезекте мусулманчылыктан чыгарып жибериш керек болуп атат аларды. Эми ушул себеби менен эми алар деле атайын билбейт, бирок ушул таухид үчкө бөлүнүп кесепетинен улам конкреттүү бир мисал келтирсек, мисалы ошол тумарга ишенген адамды динден чыгарып жиберип атат. Эми биз альхамдулилля миңдеген жылдардан бери мусулман калкыбыз. Ушул Борбордук Азиядагы кыргыздар, мисалы башка коңшу өлкөлөр. Анан ушул 90-чу эми совет доорунда деле баарыбыз омин кылабыз мисалы. Бирөөнү жайга берсек, ага Куран окуйбуз, бата кылабыз. Анан тумар тагынабыз. Тумар тагынып келген. Бул маселе кааласа кылат, кааласа кылбайт деген маселе. Эми ушунча миң жылдан бери аалымдардын булагы болгон, очогу болгон жанагы региондо эмнеге мындай ширкке батып кетти деген маселе туулат да. Негизи булар дагы экинчи маселеси хакимия деген акыйда бар. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди жеткиргенден кийин өткөндөн кийин 120 миң сахабалардын арасынан аз эле мусулманчылыкта калган, калгандары мушрик болуп кетишкен, калгандары мунафик болуп кетишкен же муртат болуп кетишкен дешет. Эмнеге десе, Абу Бакр радиаллаху анху ошолор менен согушкан деп айтышат. Булардын ишеними боюнча ортодогу жана 7-кылымга чейинки мусулмандар, өздөрүнүн шейхине чейинки мусулмандар, булар адашууда, капырлыкта деп ойлошот. Анан алардын дагы эмесин албайт мисалы, далилдеринче, бул өтө коркунучтуу түшүнүк. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өзүм сактаймын деди. Кур'ан-ы Карим сакталса, демек дин сакталыш керек. Көпчүлүк мусулмандар сөзсүз туура жолдо болот. Бул жөнүндө мисалы Самаркандык Абул Касим Аль-Хаким Самарканди өзүнүн Савадул Азам көпчүлүк мусулмандар деген китебинде 62 маселени айтат дагы. Ушул нерседе, ушунун ичинен ким кайсы бирөөсүнө кошулбаса, ал акыйкаттан адашкан тайпа деп айтат мисалы. Демек көпчүлүк мусулмандар дайыма туура жолдо. Эми биз 1000 жылдан бери жашап келатабыз. Ата бабаларыбыздын баары мусулман. Бирок кээде тумар коюп, кээде мисалы көз мончок тагып коюшат. Ошонун келип ширктеп туруп, азыр тумар тагынган эч кимди көрбөйсүң. Түштүк тарапта мен сабак өтүп калдым. Сабакка айылдын имамдары келди дагы. Жалпысынан эми ушул дамлалар болуп 800 адамга сабак өттүк имамдарга. Ошол жерде жашы 60-70-теги аксакалдар көп келишти. Анан ар бирөөдөн сурадым. Сиз кичинекейиңизде эсиңиздеби? Чоң энеңиз мисалы тумар тагып берген беле? Десем, ошонун көбүнө тумар беришкен экен, тумар тагынган экен кичинекей. Сиз небереңизге тагасызбы десем, жок дейт. Бул күнөө экен, ширк экен дейт мисалы. Ушунчалык өзгөртүп койгон аксакалдар, мусулмандардын, имамдардын аң сезимин, алар ушул нерселерден ширк көрүп калышкан. Жанагы хадисти мисалга алып келип жатышат. Эми биз өкүм алаарда хадистен өкүм албайбыз. Жогоруда айтып кеткендей, аля хадису мадиллатун илля лил фуқаха деген имам Ибн Уейна. Хадис бул адашып кетүүчү өрөөн, тала. Хадисти кармансаң эле адашып кете бересиң. Кечке эле хадисти окуй берсең эле адашып кетесиң. Анткени хадисти өзүңдүн акылың менен түшүнүп баштайсың. Биз хадисти сахабалардын, пайгамбарыбыз үйрөткөндөй сахабалардын жана имамдардын акылы менен түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек экен. Демек факихтерден башкалардын баарына хадис өзү адашып кетүүчү талаа болду. Эми хадисти далил кылып алып келсе, биз хадистен өкүм албайт экенбиз. Ошол хадис жөнүндө факих аалымдар эмне деген деп биз китептерден издесек, карасак, Ибн Абидин, бул Ханафи мазхабынын эң көрүнүктүү аалымдары, акыркылары, жана сөзү өткөн эң мындай мухаккик деп коет. Ибн Абидин өзүнүн Хашия китебинде, Роддул Мухтар деген китеби бар. Мындай деп айтат:
тамима өзү негизи тумар Кур'ан-ы Карим менен болгон болсо, жок Кур'ан-ы Каримден башка болсо, анда макру дейт. Жактырылбайт дейт. Курандан башка сөз жазылса. Башка сөз жазылса, эми бул жерде сөз дегенде араб тилинде мисалы абжадия деген илим бар. Алар расшифровать эткен бир метод бар дагы, цифралар аркылуу Куранды жазгандар болгон. Кейбиркилер кой, могул тумарды тагынып алып, ажатканага кирсе, мындай нажисат жерге кирип калат, ыглас жерлерге. Ошон үчүн Алланын сөзүн мындай колдонбой эле коелу, ыйыктайлы деп арабча жазбай, ошо эме менен цифралар менен жазган. Аны окуп билген адамдар болгон, абжадияны окуганы билбеген адамдар болгон. Ошон үчүн Ибн Тайми айтат, эгер ошондой жазылган болсо, анда макру дейт. Макру деген болот, бирок жакшы эмес, жактырылбайт дейт. Жактырылбайт да. Эмне себептен? Анткени ичинде эмне деп жазылганы белгисиз дейт. Бирок эгер белгилүү болсо, окуганы билип, окуп, бул жерде Куран жазылып турат экен, бирок тамгалар, цифралар менен десе, же арабча эле Куран тамгалары менен жазган болсо, анда эч кандай вала ба'са бихи, эч кандай бул жерде мындай мүшкүл жок дейт Ибн Абидин. Биздин тумарлар кандай болгон? Ал тумарларда араб тилинде кадимкидей эле жанагы акыркы 3 сүрөнү, мисалы Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн жазып туруп, анан дем салып жанына берип койгон. Дем салуу негизи шариатта бар. Чайды ачат, сууну ачат, сүп-сүп деп дем салат да, анан ошону ичип, мисалы, ошол аркылуу айыгып кетүү себебин кылат. Демек, Ибн Абидин тамима деп ушуну айтып жатат. Анан хадистин шархында келген тамима деген сөз өзү эмне десе, тамима деп бул нерсени колдонсо болбойт дейт кейбир алдындачы. Анткени тумар бул тамима эмес, жана хадисте айтылгандай. Бирок андай дей турган болсо дагы ислам келери менен ал башка мааниге өзгөргөн дегендер бар. Айтор. Мушриктердин, бутпарастардын кудайлары баары Кабанын ичинде же Кабанын айланасында эле болгон эмес. Баары чоң болгон эмес. Ар түрдүү кудайлар болгон аларда. Үйлөрүндө болгон, чөнтөктөрүнөн салып жүргөндөр болгон, анан мойнуна илип алган кудайлар болгон. Ошондо кандайдыр бир нерсени, мисалы, сактайт бул кудай деп мойнуна илип жүрсө, ошону пайгамбар саллаллаху алейхи тамима деп жатат дагы. Эгер ташты мисалы илип алса, бөрүнүн тырнагын илип алса, мисалы, ушул нерсе сактайт же ушул нерсе менен күчтүү кылат мени десе, бул жанагындай суеверие болот дагы, ушул ширк болуп жатат. Пайгамбарыбыз айткан тамима ошол мушриктердин мойнуна таккан кудайы жөнүндө сөз болгон. Тумар жөнүндө сөз болгон эмес. Буга 4 мазхаб тең тумардын болот экендигине, урсат экендигине далил айтат. Айша энебизден дагы далил болгон. Хасан менен Хусейн радиаллаху анхумага мисалы тумар жасап берген. Эми тумарды эмне үчүн жасайт? Тумарды кичинекей балага бир зыян тийип калбаш үчүн. Ал али бисмилланы же жандай дуаларды билбейт деп, ошондой себеп кылып мойнуна илип коет. Энелер мисалычы. Демек бул тумар маселеси акыйдабый маселе эмес экен. Ишенимге тиешелүү маселе эмес экен. Бул фикхи маселе болот. Фикхи маселеде мисалы биз бир нерсени ортомчулук кылабыз, бул жөнүндө дагы токтолобуз. Ортомчулук кылганда адам Аллах Тааладан бир нерсе сураарда садака берип анан сурайт. Же бир чоң дамлаларга барып, алымдарга барып, алардан бата тилеп сурайт. Же бир нерседен кырсыксан аман калса, элди чакырып, элден бата тилеп, Алла Тааладан мисалы дуа кылат. Мисалычы, ушул нерселер себептер болуп атат. Намазы өзү себеп, зекети өзү себеп, ажылык өзү себеп. Эмнеге себеп болот? Алла ушул ибадатымды кабыл кылып, айтканымды мисалы берсе экен деген бир үмүт болот. Ошонун арасында тумар дагы ошондой бир себептердин бир себеби. Биз дары ичип атканда дары айыктырат деп ойлобойбуз, ишенбейбиз. Биз дары ичип атканда Алла Таала ушул нерсени себеп кылат деп, себеп кылышы мүмкүн, Алла Таала себеп кылсын деген ниетте ичебиз. Ошол сыяктуу ушул дем салынган тумар баламдын аман калышына же сакталып жүрүшүнө себеп болсун деп тагып койгон болот энелер. Ошондуктан тавхидти 3кө бөлүү маселесине келсек, тавхидти 3кө бөлүүгө келгенде, тавхидти 3кө бөлүү бул жанагы сен ооба мусулманмын деп ойлоп атасың, жараткан жалгыз экендигине ишенип атасың, бирок сыйынууга келгенде тумарга же көз мончокко сыйынып туруп, анан мушрик болуп атасың деп туруп, ошол жерде дин үчүн, дини тууралаш үчүн булар жанагы кишинин жанына кол салат.
Ушул коркунуч. Көзмончокто айтып кеттим, ушуга дагы токтоло кетсем, көзмончок деген мисалы кээде бир нерсени балага тагып же байлап койгон нерселер болгон, же бир тай болсо, жакшы бир тай болуп калса, мисалы кулун болуп калса, анан аларга көз тийбесин деп мисалы туягына бир нерсе тагып койгон болгон кызыл. Ушул нерселер эмнеге керек? Бул дагы ширк болот деп булардан кылышпады мисалы. Эми ушул нерсеге далил барбы десе, азыр деле мен Баткенден көрдүм. Баткенде эми ал жерде эгин талаада эмес, кабырстанда атайын ушул букалардын жана мүйүзү менен баштары турду, келлелер. Ошондой дагы деле амал кылышат экен. Жанагы эле Хашат ибн Абидин китебинде мындай делет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул пайгамбарыбыздын хадиси негизи, бул хадисти Муслимден тапсак болот. Пайгамбарыбызга бир аял келип мындай дейт. Менин эгин талаам бар. Ушундай эми жыйынды терип алайын деген, терип алганга жакын калганда эле бир нерсе болуп апатып жетип, эгиним болбой калаган. Не кылсам болот? О Алланын элчиси деп сурайт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сен ал жака жамажим дегенде баштарды илип кой дейт. Келлелерди. Анан мүйүзү менен жанагы баш бар го. Башты илип коет дагы, ушул эгинди бир караганда эгинге эмес көзү назары жанагы башка түшөт. Малдын башына. Ушул пайгамбарыбыздын хадисине кылынган амал болуп эсептелет. Көзмончок ушундай болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал-айну фи назаратил ула. Көз биринчи көз мындай назар кылганда, биринчи көргөн нерсе. Биринчи көргөндө, биринчи назар кылганда дейт дагы, ошо мизин кайтарыш үчүн ушундай нерселерди мусулмандар кылып келген. Ошо жакын күнгө чейин, акыркы могул 30 жылдын ичинде келип алып, жанагы агымдар анан бул ширкте баштаганга чейин. Бирок башка деле араб өлкөлөрүндө мисалы бар. Эми биз жашаган өлкөлөрдөчү, жашап келген өлкөлөрдө. Демек, ушул анан дагы башка мисалы ошого окшогон бир эмелер болсо, дагы кандай болгон? Эркек адам үчүн мисалы кооздонуу макру, моюна бир нерсе илүү макру, мисалы аялдарга окшоп. Бирок илгертен эркектердин жана кылычы же бир кийимине бир нерсе болот, кооздук, ошол сөз көңүлдү бурдура турган нерсе болгон. Аалымдардыкы көбүнчө бул жанагы кызыл такыясы болгон. Селдени кызылга орогон мисалы. Азхарда дагы аалымдар ошентип оролойт, же негизи эле аалымдардын баш кийими деп коет, түрк элдеринде дагы бар. Анан же кылычынын жанагы сабыны аябай кооз кылышкан. Илгертен ал кылыч өзү эми иши бар, бирок кооздугу үчүн дагы көтөргөн. Азыркы күндө саат болушу мүмкүн, же мисалы баш кийим болушу мүмкүн, калпак сыяктуу. Анан кээ бирде падышалар жанагы селдесине, мисалы осмончулар, мындай чоң кызыл изумрудду коюп койгон го. Чекесин жылтыратыпчы. Жана мультфильмдерде Али Бабаларда көрүнөт турчу. Анан ушул эмнеге болот десе, жанагы көңүлдү бурдуруш үчүн экен. Кыргызда суга өтүп кетпесин дейт го. Ооба, суга өтүп, ушул сөз дагы суга өтүп кетпесин дегенде, бир караганда көзү башка нерсеге тийгенде, жанагы ал-айну хак дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кээ бир адамдар ушундай көзү болот экен дагы, бир нерсени жакшы көрүп кетсе, жана калса өзүнүн баласын жакшы көрүп кетсе, ага зыян тийип калышы мүмкүн экен, чарчап калышы мүмкүн экен, жылкылар жыгылып кетет мисалы. Бул нерсени пайгамбар акыйкат деп атат. Ушул нерсени алдын алып жолун мындай тосуу, ушул нерседен коргонуу үчүн дагы пайгамбарыбыз хадисинде айтып кетти. Ошол хадиси көңүл бурдурган нерселер. Ошонун ичинде эми талаада бир нерсе кооз нерсе кое албайсыз да, коркуткан нерсе болуп калды баш, мүйүзү менен. Ошол сыяктуу жип же жанагындай нерселерди ата бабабыз колдонуп келген. Бул биздин салтыбызда болгон. Анан ушул нерсени жанагылар келип туруп, таухид 3кө бөлүнөт. Силер ооба мусулмандын дейт экенсиңер, бирок сыйынууга келгенде ушул көзмончокко сыйынып атасыңар. Же башка сыйынып атасыңар. Бул сактай албайт. Кудайдан гана болот дешет. Ооба, биздин ниетибиз деле Кудайдан гана болот. Бирок бул бир себеп кылып атабыз. Алла Таала эме бардык нерсени себеби менен кылат. Себеби, ар бир нерсенин себебинин натыйжасы болот, Алла Тааланын закону. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул себепти үйрөтүп койду. Ушуну кылып жатабыз деп жооп беребиз. Таухидти 3кө бөлүү боюнча эгер далилдерге келе турган болсок, далилдерде мисалы биринчи кезекте булар ушул өздөрү аалымдары 7-кылымда, андан кийин 10-кылымда хижри боюнча чыгарып алган нерсенин
Куран сүннөттө айтылган эмес. Тавхид 3-кө бөлгөн эмес Куран сүннөт. Булар буну истикра деп коет, статистика менен алып атат. Биринчиден, экинчиден, диндеги эң маанилүү болгон нерсени мындай алынбайт. Диндеги маанилүү болгон акыйдага тиешелүү нерселердин баары кескин, ачык, айкын даана Куранда жана сүннөттө айтылыш керек. Куран менен сүннөтү жок. Бул эң биринчи далил. Алар Куранда далил бар, сүннөттө далил бар дей берет. Биз айтабыз. Кана тавхидти 3-кө бөлгөндүгү жөнүндө Куранда хадисте далил барбы депчи, мисалы. Бул биринчиси болду. Эми экинчиси тавхид деген өзү жалгыздоо деп атат. Жалгыздоо 3-кө бөлүнөт деген негизи акылга салганда дагы акыл кабыл албай турган нерсе. Жалгыздоо деген бирөө болуш керек, же 3-өө болуш керек. Жалгыздайт деп туруп, сен Кудайды жалгыздайсың, кудайлык жагынан, анан Раб жагынан дегенде, эгелик жагынан дегенде, ал жалгыздоо эмес, 3-өлүк болот. Христиандар жанагы Кудай деген бирөө, бирок Иисус дагы Кудай, атасы дагы Кудай, рух дагы Кудай дейт да. Бул логикага жатпайт. 1 деген 1 болуш керек, 3 деген 3 болуш керек. Бул башка бир далил болду. Анан негизи адам тавхидти кабыл кылганда, Алла Тааланын динин толугу менен кабыл кылса, бирөөсүн таанса кабыл кылбаган болуп эсептелет. Жүрөктө ыйман болсо 100% болот. 1% күмөн же капырлык кошулса, анда 100% капырлык болот ошол жүрөктөчү. Демек, жүрөк ыйман менен капырлык бир жүрөктө болбойт бир учурда. Демек, биз булар айтып жаткан жанагы тавхидти 3-кө бөлүү, тавхид жалгыздоо, жалгыздоонун 3 жолу жалгыздоо мааниси жок болуп атат. Анан бул жердеги мисалы пайгамбарлардын баарына ишенип, бирок Иса алейхиссаламга ишенбесе, ал капыр. Пайгамбарлардын баарына ишенип, пайгамбарыбызга ишенбесе, капыр. Демек, толугу менен ишениш керек экен, толугу менен ыймандуу болуш керек экен. Бул нерсеси болду. Экинчиден, аяттарда бул Раб менен Илах, Кудай менен жараткан ибадат кылынууга тартуу болгон зат экөө бир эле мааниде колдонулат, анан экөө биринин ордуна экинчиси колдонула берет. Мисалы, Алла Таала Куран Каримде айтат: "Аузу билля, Роббус самавати вал арди ва ма байнахума фа'будуху васбир ли ибадати." Алла Таала асман жерди жараткан. Робко, жаратуучуга ибадат кыл дейт. Бул жерде Робко, жаратуучуга ибадат кыл деп атат. Илахке, Кудайга ибадат кыл деген жок. Эми буну арабча билгендер болсо түшүнөт азыр. Эми ибадатыңда сен ага сабыр кылып туруп, ибадат кылыш үчүн сабырдуулук керек. Сабыр кылып туруп, сен Раббиңе же Робко ибадат кыл деп жатат. Экинчиси, Аузу билля ва ла я'муракум ан таттахизул малаиката ван набийин арбаба. Башка бир аятта силерди пайгамбар периштелерге, пайгамбарларга сыйынып, аларды Раб кылып алгыла дебейт дейт. Бул эмнеден келип чыгат? Жана 7-чыкымда чыккан алым пайгамбарыбыздын заманындагы мушриктер, мисалы Абу Лахаб, пайгамбарыбыздын душмандары, мушриктер, дин ислам душмандары. Жаратуучуга келгенде алар муахид болушкан, жалгыз гана Алла Таалага сыйынышкан дешет. Мушриктер жалгыз Аллага сыйынышкан, бирок жалгыз Алланын бар деп билишкен. Бирок сыйынууга келгенде буттарга сыйынышкан дейт. Ушул сөз туура эмес сөз. Мисалы, бул жерде Куранда Алла Тааланын сөзүнө каршы келип калат. Куранда Алла Таала айтат: "Мушриктерге айт, мушриктерге айт, силер периштелерге, пайгамбарга сыйынбагыла. Аллага гана сыйынгыла" дейт. Демек, Куранда мушриктер Кудайды жаратуучу эмес, пайгамбарларды же периштелерди жаратуучу деп айтып жатат. Булардын шейхи ушул мушриктер да Кудайга ишенген, бирок сыйынганы башкага сыйынган деп жатат да. Эми башка бир далилде, мисалы Юсуф алейхиссаламдын окуясында "Я сохиби сижни", түрмөдө отурат дагы, эки менин жанымдагы шериктерим, "Арбабу мутафарриқуна хайрун амиллахул вахидул каххар". Ар түрдүү болгон көп жараткандар жакшыбы, Рабтар, же жалгыз гана эгедер, жалгыз гана баардык нерсеге ээ чыккан кудуреттүү Кудай жакшыбы деп сурайт. Ошондо мушриктер демек жараткандар көп деп түшүнүшкөн экен. Кудайлар көп деп түшүнүшкөн экен. Булардын айтуусу боюнча Кудайлар Раб бирөө дагы, силер Илах дегенде сыйынууга келгенде башкага сыйынытасыңар дейт. Дагы Алла Таала Куран Каримде айтат: "Адам баласынын баарыны адам атанын белинен чыгарып туруп,
баарына акыл берип, анан Алла Таала аласту би роббикум, мен силердин раббиңерминби деп сураган. Жаратуучуңармынбы деп сураса, баары бала ооба деп жооп беришкен адам баласы. Бирок кийин эмне болду? Кийин алар ушул Раб экенин унутуп калды дейт да. Демек, мушриктер Кудайды жалгыз жараткан деп түшүнбөйт. Мушриктер Кудайдын жаратуучу экенин дагы баягы четке кагышат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, адам өлгөндөн кийин периште келет дагы, эки периште 3 суроону сурашат. Биринчи, мен роббук, сенин Раббиң ким деп сурайт. Сен кимге сыйындың дебейт. Анткени экөө бир эле сөз болуп атат да. Кудай дагы бир эле сөз, Эге дагы, жараткан дагы бир эле сөз. Жаратуучуң ким дейт? Ва динук, диниң эмне? Ва роббук, ва набиюк, мен набиюк, пайгамбарың ким деп сурайт. Демек, бул жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде Роб менен илах деген сөздүн мааниси бир эле экендигини тастап жатат. Жалпысынан таухид 3кө бөлүүнү айтсак, ката экендигин билишибиз керек. Анан адам мусулманбы, демек ал жанагы мүмкүн болушунча негизи акыйдабыз ушундай, исламда калтырышыбыз керек, капырлыкка чыгарбашыбыз керек. Жалпысынан ушул иншалла. Чындыгында абдан сонун түшүнүк болду. Демек биздин бул жанагы тумар тагынуу, жанагындай көз мончок деп коебуз го. Ошондойдун баары тең биздин багы салт болуп дагы келген экен да. Мен азыр мынакей сиз айтып отурганда бир нерселерди мага оюма келип атты, эстеп аттым. Биз ошол эсибизде, ошол бала чакта биздин дагы ата энелерибиз жанагындай тумар кылып туруп тагып койчу эле. Андай көйнөктүн ич жагына тагып койчу эле, аны жоксо бир тумардын сыртына бир жылтырак жанагындай шурлардан да коюп койчу. Анан мен ошол кийин мындай көп деле эле салбап турдум, бирок өзүм баягы кийин кичинекей балама ооруй берди, анан баягы өзү томпок болуп чоңойду да. Анан ошондо мен барып бир алымдан барып биздин алым сурадым. Ушундай кылсам мага ушундай деп сунуш берди. Ушундай мен жазып берейин Куран аяттарын. Ушуну барып тагып кой. Анан ошонун сыртына бир мындай жылтыраак бир нерселерден болсо мындай кылып кой деди. Анан чындыгында багы эми этибарга алып жазып берди. Анан тагып койдук чындыгындачы. Ошолордун баары мындай биздин динибиздеги салт болуп келген. Кичинекей кезде өзүбүзгө тагындык, анан балдарыбызга дагы. Анан жанагыл жакшы айтып кеттиңиз, эгин талаа боюнчачы. Анан көп эле учурда баягы биз Кыргызстандын дыйканчылык өлкө го. Анан ошо кичинекей чагымда билемде, баланчанын эгин абдан бир мыкты болуптур. Быйыл чөп аябай кенен болуптур дегенде багы үшүк жүрүп, жамгыр жаап, жанагындай кар эрте түшүп, эгин талаалардын баары тең жанагынтип кар алдында калган учурлар да көп болгон да. Ошолордун баарын тең азыр мынакей көп нерсени эстеттиңиз. Чындыгында бул биздин багыл муну жокко чыгарбашыбыз керек экен. Жалпысынан биз эми ата бабабыз бекеринен колдонуп келген эмес экен да. Ошолордун баардыгын тең биздин көрөрман үчүн дагы абдан бир сонун маалымат болду. Анан ошо кийинки суроо ушундай болуп атат. Негизинен багыл биздин карапайым тургундардын көбү намаз окубаган болушу мүмкүн, бирок Кудайга ишенишет. Баарын эле Кудайга ишенишет. Анан негизи ошол намаз окубагандарды силер багы динден чыгып кеттиңер же болсо муну кандай деп түшүнсөк туура болот? Намаз окубаган адамдар үчүн дагы алар дагы багы сиз айткандай багы баары тең эле бир Кудайга ишенишет. Айылда жанагынтип түлөөт көрүшүп, жанагындай кургакчылык болсо бата кылышат, жанагынтип тоолорго чыгып алып курбандык чалышыпчы. Анан буларды мусулман эмессиңер дегендеги бир комментарийлерден окуп калабыз да. Силер намаз окуган демек силер мусулман эмессиңер депчи. Ошолор боюнча кандай түшүнсөк болот? Алла ыраазы болсун. Биз ыйманга келгенде, ыйман эмне деген жерде биз айттык, ыйман деген жүрөк менен Алла Тааланын бар экендигине ишенүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын элчиси экендигине ишенүү, кабыл кылуу, моюн сунуу, жүрөк менен моюн сунуу. Мисалы, парзбы болду, парз, ал парз эмес деп айтпайбыз, парз дейбиз. Харамды арам дейбиз, арам эмес дейбиз. Ушундай сыяктуу моюн сунуп кабыл кылуу биринчиси болду. Экинчиси тил менен ушул нерсени тастап келиме айтуу. Ашаду ла иляха илlalloh, ашаду анна Мухаммад расулуллах же ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах деп коебуз, Ушул келиме айтаары менен адам толук мусулман. Анын ыймандуу экендигинде адам башка адам дагы өз дагы шектенбеш керек, күмөндөмөш керек. Ушуга кээ бирки агымдар, адашкан агымдар үчүнчү нерсени кошот.
Үчүнчү нерсе амал дейт. Амал дегенде ушул айтканыңа иш кылсаң, амал кылсаң, анан сен мусулмансың дейт да. Ошолор мындай дейт. Мисалы сакалчан же жолукчан бирөө келсе, брат же сестра мусулманка кел деп коет. Анан жөн эле ачык, чачы ачык бирөө келсе, мисалы аял кыргыз болсо, мусулманка деп айтпашы мүмкүн мисалы. Ахи дейт мисалы, же ухти деп коет аларды. Ошондон улам жанагы жерде адамдын мусулманбы, мусулман эмеспи, башындагы баягы жолугуна карап, же намаз окушуна, окубашына карап, адамды бөлө баштагандар, булар ыйман, амал ыймандын ичинде деп түшүнгөндөр. Өздөрүнүн шейхинин китептеринде ушинтип жазат мисалы. 3 негиз деген китептер бар аларда. Эми биз амал ыйманыбызга ишенебиз, ооба. Намаз окуш бул парз, милдет. Ким эгер буну танса, парз эмес десе капыр болот. Талашсыз бул. Ооба. Бирок парз деп билип аткарса, милдетинен кутулат, сооп табат. Эгер парз деп билет, моюнсунат, ыймандын жүрөктө бар да, бирок намаз окубаса, окуй албайт. Эми жалкоолугунан улам, нафсинин күчтүүлүгүнөн, ыймандын алсыздыгынан деген сыяктуучу. Ошол кезде ал жүрөгүндө ыйманы барбы, тилинде келмеси барбы, ал мусулман. Намаз окубаса дагы. Бирок күнөөкөр мусулман дейбиз. Фасик деп коебуз. Күнөөкөр мусулман, бирок мусулман. Толук мусулман эмес. Эми ыйманы толук жанагындай көрүнгөн мусулман эмес, бирок күнөөкөр, бирок мусулман дейбиз. Ошодон улам намаз окубаган адам капыр дешет алар. Анан мындай деген дагы сөз бар. Каза намаздар окулбайт дейт. Атайлап окубай жүргөн, мисалы адам 40ка чейин намаз окубай жүрдү. Кийин кандайдыр бир себеп менен Аллах Тааланын хидаятка алып келди. Намаз окуп башташты. Баштады. Анан жанагындай кишилерге жолугуп калса, мурунку намаздарын каза кылбай эле кой дейт. Анткени сен тоба кылдың, исламга келдиң дейт да. Алардын түшүнүгү боюнча ошол намаз окубаган күндөр бул капыр эле. Анткени намаз ыймандын бир бөлүгү болуп атат. Ушундай коркунучтуу болуп атат да. Биз эмне дейбиз? Ахли сүннат жамаат жок. Адам ата энесинин бирөөсү мусулманбы, жок дегенде, же өзү бир жолу келиме айтты, келиме айтпаса дагы мусулман чөйрөсүндө жашап, бисмилля деп койду, мисалы, же омин деп койду, болду, ал мусулман дейбиз. Ал намаз окуганы, ал Кудай менен өзүнүн ортосундагы мамиле. Аллах Таала адилеттүүлүгүнө салса азаптайт, ырайына салса кечирет, бешикке киргизет. Бирок амал кылбаган себептен, же арак ичип жатса мисалы, же зына кылып жатса, аны капыр дебейбиз. Ошондой маселеде мисалы бул жерде мындай деп айтат. Ыйман жараткандын жалгыз экендигине жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси ал айткан нерсе акыйкат экендигине жүрөк менен ишенүү, моюн сунуп кабыл алуу жана аны тил менен тастыктоо ушул ыйман болду да. Ал эми шариятка амал кылуу ыймандын бир бөлүгү эмес. Амал ыймандын мөмөсү, нуру. Демек, ыйманы бар үчүн адам ибадат кылат. Бирок ошол алсыз болсо, мисалы, амал жок болсо, анда ыйманынын нуру, мөмөсү алсыз болот. Күнөө көп болсо, ыйман жабыркашы мүмкүн. Бирок күнөөкөр адамдын ыйманы жоголбойт. Мисалы, бирөө күнөө кылса, дайыма эле күнөө кылып жүрө берсе, ыйманына таасир этпейт дебейбиз. Көнүп калып, бир күнү ошол нерсени адал деп билип алса, динден чыгып кетиши мүмкүн. Коркунучтуусу ушундай болот. Адам өмүр бою арак ичип, башы арактан чыкпаса, бирок ошол арам экенин билип жүрсө, анда толук мусулман. Күнөөкөр болсо дагы. Бирок адам өмүрүндө бир даан аракты оозуна албаса, бирок ушул арам эмес, адал эле деп ойлосо, анда арак ичпесе дагы ал капыр болот. Мусулман эмес болот. Ошон үчүн мунун коркунучтуулугу могул маселенин. Мисалы адам күнөө кыла берсе көнүп калышы мүмкүн экен дагы арам сезбей калышы мүмкүн. Ошондо ыйманына коркунуч тиет. Бирок бир күнөө адамды капырлыкка чыгарбайт. Бул жерде дагы эме дейт? Алла Таала кааласа аны адилеттүүлүгүнө салып азаптайт, же ырайымына салып кечирет. Ошондо биз мисалы кээде көрүп калабыз, жаңылыктардан чыгып калат, кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармаганда жашынакай эле таксырларыбыз да эми, мусулман бир туугандарыбыз. Сакалы бар, чекесинде сажданын изи турат мисалы. Бирок кылган иши мусулманчылыкка жатпайт да. Бирөөнү тоногон болот, бирөөдөн акча алган болот, рекетчилик кылып мисалы, же дагы бир адамга зулумдук кылган болот. Кантип мусулман ушул жолго барды деген суроо жаралат да. Ошондо ал ошол
адамды жанагындай мусулман эмес дегендиги үчүн ушул нерсеге барат. Мисалы кошунасынын байлыгын көрөт, анан кошунасы арам иш кылышы мүмкүн, намаз окубашы мүмкүн. Же мисалы зына кылышы мүмкүн, Кудай сактасын. Ошондо алардын көзү боюнча ал намаз окубай атабы, же зына кылып атабы, же казиного барып атабы, бул мусулман эмес. Анткени ыймандын үчүнчүсү жок болуп атат дейт дагы. Автоматтык түрдө ал капырга чыгат. Капырга чыккандан кийин анын жандагы, кандагы, малдагы адал болуп калышы мүмкүн. Ошону алып туруп, анан өздөрүбүз күч эметип, анан жихад жарыялайбыз деген бир ишенимдерде болушу мүмкүн. Ошонун себебинен жанагы негизи умеренный, неумеренный ислам деп атпайбы? Андай нерсе жок. Акыйкат бирөө эле. Ислам жалгыз эле. Болгону исламга таанык болгон туура эмес агымдар болот. Адашкан агымдар. Ошолордун бири адам күнөө кылса, анда ал капыр дегендер. Исламдан чыгып кетти дегендер. Ушул жолго барат. Өлкөлөр жок болуп баратат. Мамлекеттер жок болуп баратат. Ушул себептен эң коркунучтуу согуш бул идеологиялык согуш. Ажайып нерсе, Борбордук Азияда тарыхында эч идеологиялык согуш болгон эмес экен. Согуштун баары бийлик, мансап болгон экен, падышалык болгон экен. Бирок идеологиялык негизинде, мисалы, дин аралык же бирөөлөрдү капырга чыгарып согуш болгон эмес. Анткени оба Орто Азияда кээ бир эле бир-эки шаар болгон, мисалы чоң шаар, бирок ошонун айланасында көчмөндөр жашашкан. Мисалы кыргыздар көчмөндөр болгон. Атайын соода кылыш үчүн шаарга түшкөнбүз, мисалы Фергана өрөөнүнө же Чүй өрөөнүнө. Эми ошол кезде бул элдин жанагы сактап турганы динде. Булар акыйдада бир болгон. Илгертен бери бизде мисалы ушул нерселерге амал кылып капырлыкка чыгарган эмес. Күнөөкөр адамды ушундай нерсе болгон. Анан стабилдүүлүктү дагы ушул Матуридия акыйдасы сактап келген. Пайгамбарыбыздын алып келген дини сактап келген. Эгер кокустан Кудай сактасын, ушундай маселе жаралуучу болсо, жаралып кеткен болсо болду, анын аягы жок болот. Аны эч качан токтотуу мүмкүн эмес болуп калат. Ошондуктан биз ушул нерсени эске алышыбыз керек дагы. Мусулманбы, өзүн мусулман деп атабы, күнөө кылып атабы, аны сен капыр дебе. Капыр деп хавариждер айткан. Хавариждер ушунчалык таква болушкан да, аябай таква болушкан, мечиттен башка жерде намаз окуган эмес. 5 маал намазга сөзсүз мечитке барышкан мисалычы. Жалган айткан эмес, аларга жалган айтуу күнөө болот дагы, капыр болуп кетет. Билсеңиз, бир дагы күнөө кылган эмес. Күнөө кылса адам капыр болуп атса, таква болот да. Албетте бунун жакшы жактары бар, бирок жаман жактары эмне? Башкалардан өздөрүн үйдө коюп, күнөө кылгандарды мусулман эмес деген. Харижиттер болгон, анан мутазилиттер болгон. Мутазилиттер болсо, ыймандан чыгат, капырлыкка кирбейт, бирок түбөлүктүү тозокто болот дейт. Биздин Ахлу Сунна вал Жамаат алымдарыбыз мындай дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин." Чындыгында Алла Таала тооба кылуучуларды жакшы кылат. Жакшы көрөт. Жана тазаларды жакшы көрөт дейт. Тооба качан болот? Күнөө болгондо. Күнөө кылып, кайра Алла Таалага кайтып аткандыгы үчүн, тооба деген кайтуу, кайра Алла Таала кайтып тооба кылып аткандыгы үчүн Алла Таала ошону сүйүп атат. Күнөөсүз пенде болбойт. Күнөөсүз адамдар өтүп кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркысы болгон, пайгамбарлар күнөө кылышы мүмкүн эмес. Күнөө кылбайт алар. Андан кийинки адамдар махфуз деп коет. Алла Таала өз ырайымына алып күнөөнү кылдырбай койгон адамдар болушу мүмкүн, бирок негизи адам болду ал күнөөкөр дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бардык адам баласы булар күнөөкөрлөр. Күнөөкөрлөрдүн эң жакшылары тооба кылуучулар." Демек, тооба күнөө кылдыбы, али адам динден чыга элек болот. Тообасын күтүп атат Алла Таала. Ошон үчүн аны азаптабай кечирип күтүп атат. Дагы бир башка аяттар, мисалы бул Курандан келген далил болду. Дагы Куранда Алла Таала дайыма чындыгында инналлазина аману ва амилус солихат, чындыгында ыйман келтиргендер жана амал кылгандар дейт да. Дайыма ыйман менен амалды бөлүп айтат Алла Таала Куранда. Жана деген сөз мурунку айтылган нерсе, кийинки айтылган нерсе мурунку айтылгандан башка экендигин билдирет. Мисалы Мухаммад келди, жана Азамат келди, жана Асан келди десе, үчөө бир адам эмес да. Ушул сыяктуу ыйман башка нерсе, амал башка нерсе деп Алла Таала Куранда көп жерде айтат. Анан дагы Куранда Алла Таала мындай дейт: "Аузу биллах ва ин таифатани минал муъминина иqtatalu faslhu baynahuma." Эгерде
мусулмандардан болгон эки тайпа бири бири менен согушса дейт. Экөөнү элдешти дейт Алла Таала. Китал деген сөз согушу, согуш деген өлтүрүү деген сөз. Демек, адамдар согушуп бири-бирин өлтүрүп атат. Бирок ошол адамдар мусулмандар, бул эки тайпа болуп мусулмандар бөлүнүп урушуп атышат, согушуп атышат, бири-бирин өлтүрүп атат. Ушулардын ортосун мындай ынтымакка келтирип, элдештир деген буйрук болуп атат да. Демек, согушкан өлгөн тарапты дагы, өлтүргөн тарапты дагы Алла Таала мусулман деп атады. Мумин, момун мусулман деп атады. Демек, бирөөнү өлтүрсө алып капыр болуш керек эле, күнөө адамды өлтүрүү. Бирок күнөөкөрдү дагы Алла Таала мусулман деп атат. Дагы бир далил иншалла акыркысы. Аузу билля фаман уфия лаху мин ахихи шейун. Бирөө атайлап бир мусулманды өлтүрүп койсо, аны ал кун төлөш керек. Салтыбыздар деле, шариятта деле ушундай. Кунун бериш керек. Кун бергенде жандай баарын бере албай калышы мүмкүн, мисалычы колунда жок болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде сенин жакыныңды өлтүргөн адамды Алла Таала айтат да, бир тууганыңды сен кечип, бир канча нерсесин кечирип коюшуң дейт. Өлтүргөн адамды бир тууганың деп атат. Ким бир тууганын кечирип койсо дейт Алла Таала. Демек, бир тууганчылык кайсы жерде бул жерде? Бир ата бир энеденби? Жок, бул жерде кандаш эмес, бул жерде диндеш бир тууган болот. Демек, күнөө кылса дагы ал динде мусулман али, ошол бир тууганыңды кечир дагы, залика тахфифу мир роббикум ва рахма. Ушул нерсе, ошол өлтүргөн адам үчүн Раббисинин жеңилдик, анын ырайым болот дейт, сенин кечирип коюшуң дейт. Али Алла Таала ошол күнөөкөрдүгө ырайым кылып кечирим сурап атат. Жабыркаган тараптанчы. Ушулардын баары эмнени билдирет? Ушулардын баары адам намаз окуйбу, окубайбы? Адам мисал күнөөкөр болду, мисал ызына кылды же кумар ойноду же адам өлтүрүшү мүмкүн. Жахилдигинен улам, илимсиздигинен улам. Бирок ушул учурларда дагы ал кишинин жүрөгүндө Алла Таала ыйманы барбы, пайгамбарыбызга ишенеби? Демек, ал мусулман эч кандай капыр эмес, күнөөкөр мусулман деп ыйман келтиребиз. Жалпы сана ошол. Негизинен Алла разы болсун, аябай мындай жакшы эфир болду, бүгүнкү эфир, жандуу эфир. Азыр мени бир топ багыл балалык жака бир топ жетелеп койдуңуз чындыгында. Багыл биздин ата бабалар деле мен ошол эсимде бар, ошо кичинекей кезибизде ошол биздин айыл жол багыл аксакалдары чогулуп, анан ушундай бир күндөрдү коюп койчу. Ал кезде телефон жанагындай гаджеттер жок болчу да. Анан ошол жаш балдарга чуркатып айттырып, же болбосо ошол чабармандарга айттырып, анан мисалы жаз мезгилинде сөзсүз түрдө түлөө өткөрчү, айыл барып, анан бир тоонун этегине барып, анан курбандык чалып жанагындайчы. Анан ошол жаз мезгили башталгандарда көрүстөндөрдү тазалоо деген нерсе бар болчу, барып тазалап көрүстөндөрдүн жанагындай азыркча айтканда субботник кылып, чет бетин коруп, жанагындай багы жалпы ошол күмбөздүн четин коруп, дарбазалар ачылып калган болсо жаңы кулпулардан салып ушундай кылган болчу. Анан жанагындай эгин айдарда сөзсүз түрдө эгин талаага келип түлөө өткөрүшүп, быйыл түшүм мол болсун деп ушундай нерсе көп ушундай нерсе кылчу да. Анан булардын баары анан ошол эсимде калгандагы мисалы жанагындай баягы каатчылык учурда болуп калганда 90-жылдардан кийин дагы анан багыл жок кошуналар нан сурап келчү эле жанагынтип. Нан сурап келип бир нан берип тургулачы депчи. Анан көп эле учур болуп калды. Биз деле өзүбүз деле бир кушка сүт берип койсуңар деп багы кошуналарга, уйсаган кошуналарга барганчы. Негизи булардын баары тең биздин багы ынтымакты, достукту, билимдикти бекемдеп келген нерсе болгон да, ошол эле убакта салтты дин менен айкалыштырыпчы. Мынакей бүгүн абдан сонун эфир болду биздин көрүүчүлөр үчүн дагычы. Негизи буларга азыр бул нерсе жок. Чын айылга барсаң, багы бир нан берсе, мына уят көрүнүштөй болуп калбадыбы? Ал кезде баягы уят көрүнүш жок эле, кадимкидей эле барып сурап нан берип турасыздарбы? Биз бышырганда кайра беребиз деген нерселердин баары тең чынында жок болуп кетти. Бул кандайдыр бир деңгээлде багы бир учурда садака болгон болсо, багы экинчи учурда деле ошол үй бүлөнү камкордук алып коргоо максатында ынтымакты бекемдеп туугандар арасында. Анан дагы бир нерсе ошол эсиме түшүп калды, мынакей жанагынтип чогулуп алып, жанагындай курбан айт күндөрү же айт күндөрү чогулуп алып тамак жешип айыл болуп алыпчы. Анан азыр бул көрүнүш деле менимче баягы кээ бир жерлерде сууп бараткандай. Муну негизи кармашыбыз керек экен. Мынакей сиз сөзүңүздү жогоруда белгилеп кеттиңиз. Алла разы болсун. Дагы ушул нерсеге толуктап коеюнчу, кыскача эле буйрукса. Сиз айтып атпайсызбы, жана түлөө өткөрүп депчи. Ушул нерселер
качан жоголду? Жанагы мен айткан агымдар киргенден кийин жоголду да. Бул мындай маселе мындай. Жазында бир жылда бир жолу тууган урук чогулуп алып, айрыкча уру болуп чогулуп бир жерге, анан көрүстөндөрү тазалайт. Ооба. Кабырстанды тазалап, ал киши басты кылып мисалы, чөптөрүн тазалап, жайларды даярдап, анан ошонун жанында эле мисалы алысыраак жерде мисалы түлөө өткөрүп, кой союп, бата кылып, эми жаз жакшы болсун, эгини жакшы болсун деп дуа кылыш мүмкүн. Ушул нерсени дан ширкке чыгаргандар болгон да. Анткени силер кабырга барып сыйынып атасыңар, кабырда силер кой союп атасыңар. Ошол Алла үчүн союлган кой эмес дейт. Ушундай нерсе болуп кетти да. Бул нерсе эмнеге алып барат? Булар жанагындай таухид үчкө бөлгөндөн кийин кабырга жакыныраак эле бир нерсе болсо баарын ширкке чыгара берет да. Анан ата энесин же тууганын койгондон кийин ага барып зиярат да кылбайт. Анткени бир гана зиярат кылуучу 3 мечит башка жака кабырлар зияратканга болбойт дейт мисалы. Зиярат маселесин айта турган болсок, Айша энебиз бир күнү уктап атып, ойгонуп кетип, бөлмөсүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон экен, караса жок экен пайгамбарыбыз. Анан кызганып кеттим дейт, башка жак кетип калды депчи. Аял киши эми, анан чыксам бөлмөмдөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бакия тараптан келатыптыр дейт да. Бакия деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинен чыкканда сол тараптагы көрүстөн. Ошол жактан келаткан түн жарымда. Анан сураганда ошол зиярат кылып келаткан болот. Эми караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына тирүү кезинде аларга кандай мамиле кылса, өткөндө да ошондой кылган мамиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бакийге барып зиярат кылган себеби алар ошого муктаж болгон. Келип дуа кылса экен бизге, мисалы зиярат кылса экен деп мисалы билип турушкан. Анан биз эмне кылдык? Биз ата энебизди койсок, жай башында Куран окумак турсун, зиyaratка барбайт. Ширк болот дейт анткени. Анткени улухиятта сыйынууга силер кабырга сыйнасыңар дейт. Жок, андай эмес. Биз ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтип барып атабыз. Барып жанагы айылда тазалаганыбыз, аларга зиярат кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир 6-күнү Бадыр согушунда кайтыш болгондор, жана Ухуд согушунда кайтыш болгондорду зиярат кылат. Алар мисалы өлүп жатса, эмне кереги бар зиярат кылып дейт мисалы бул ширктеп. Мен өлгөн кишиге эмне кереги бар дейт. Алар бир маселени айтат. Силер кабырстанды зиярат кылганда үлгү алышыңар керек. Биз дагы өлөт экенбиз деп. Болду, ошол эле дейт. Бул жерде андан дагы башка маселеси бар. Алар сагынышат. Билал радиаллаху анху пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Мадинада тура албай калат. Бардык нерселер пайгамбарыбызды эстете берип, анан кетип калат, мисалы башка өлкөгө, жихадка. Анан күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кечке кире берет дагы, "Вахаштана я Билал", бизди сагындырдың го Билал дейт. Анан канча жылдан кийин кайра пайгамбарыбыздын шаарына келип, Мадинага, пайгамбарыбыздын кабырына келип, кучактап ыйлайт. Сагынганданчы. Бул нерселер болгон да. Бул нерселерди ширкке алып барат, силер ибадат кылып атасыңар дейт. Бул биринчи маселеси. Таухидти үчкө бөлгөндүгү үчүн болот бул. Экинчиси, жанагы түлөө өткөрүү боюнча. Түлөө өткөрсө же жаз башында, жаз башталганда, эгин талаан мисалы иши башталганда дайыма биригип алып, Кудайдан бата тилеп ишти башташкан кыргыздар. Ошол жерде атайын тазалагандыгы үчүн, кабырларды тазалаган үчүн дагы отуруп мисалы иштегенде адам эми курсак ачат да. Ал жерде тамак кылыш керек. Ошол жерде мал союлган. Койлор союлган мисалы. Ушулардын баарын ширкке чыгарып коюшту да айтор. Тилекке каршы. Ошондуктан кайра биз туура түшүнүккө келип, бизге салтуу болуп калган Матуридия акыйдасы, Ханафи мазхабына кайтсак эле иншалла акыйкатты тапкан болобуз. Аллахым ыраазы болсун. Чында мындай биз ошол нерселерди азыр эстеп көрсөм аябай чыдамсыздык менен күткөн экенбиз да. Анан багыл чоң энелерибиз эсимде бар, ошо биздин кошуна апалар арабаларга аябай калың төшөктөн салып, балдар эме кылып кетпесин деп анан арабаларга отургузуп, анан өздөрү өзүнчө бир араба отургузуп, анан бул жерде ошо бир нерсени дагы азыр түшүнүп калдым. Багыл ошол коңшу колоктордун дагы багыл ынтымагы ошол бир жолугуп, чер жазып өткөн кеткенди сүйлөшүп дегендей дагы бир нерсе болгон экен да. Биз ошол күндө мындай аябай күчү элек да, анан ошо арабаларга отургузуп алып, баарыбызды ошо тизип алып, анан алып барып, анан баягы өздөрү мындай чекеде отуруп турчу эле, анан балдарга ошо буяны тазалагыла, буяга мындай кылгыла деп өздөрү көрсөтүп берип кылчу да. Биз ал кезде бала экенбиз дагы мындай бир кези бир жак чети багы
ойнош үчүн да болсо керек. Бирок мындай азыр ойлонуп көрө турган болсом, бул абдан маани берилген нерсе экен да чынында. Алла ыраазы болсун, абдан сонун түшүнүк. Урматтуу эле көрүүчүлөр, эфир сиздерге да жакты болду деп болуш керек. Анткени мынакей азыр сиздердин өзүңүздөрдүн деле айылыңыздарда ушундай нерсе болгон болуш керек. Мынакей мен да эстеген нерсемди дагы азыр устазга айттым. Чынында бүгүн убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бул эфирибиз дагы уланат. Андыктан кийинки эфирлерге жолугушканча аман-эсен туруңуздар. Кулай таалам тилек максаттарыңыздын баарын эч кемчиликсиз кабыл кылып орундаткан болсун. Көрүшкөнчө аман-эсен болуңуздар. Сизге дагы рахмат.